Assalamu alaikum, урматтуу бекендештерим, кадырлуу кыргыз элим. Биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун демилгесинде салынган жана эл арасынан эл жакшылары Берешен Айкөл мекендештерибиздин колдоосунда тургузулган Ак ниет аманат коомдук фондунун 13-үйүнүн ачылыш аземине кызуу даярдык болуп атат. Урматтуу бекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Баткен Аксай жериндебиз. Мына кадимки көк зоолук тоолор менен курчап турган өзгөчө кооз Аксай жериндебиз. Түнкү саат 4 ушул жерге жетип келгенбиз. Бүгүн биз ачылыш аземине даярдыктабыз, урматтуу бекендештер. Сиздердин ушул жерге үйдүн ачылыш аземине, үй тойго келишиңиздерге биз кызуу даярдыктабыз. Жүрөбүз анда эмесе. Биз бүгүн мыкты бригадабыз менен келгенбиз. Мына жанымда, салам алейкум. Мынол байкебизди, агабызды таанысаңыздар керек. Закир агабыз, салам алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Аллага шүкүр. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Аппараттарыңызды даярдап эле мындай кылыңызчы. Дрон, камера бардыгын алып келипсиз да, машалла. Ден соолугуңуз кандай экен? Аллага шүкүр. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Чарчап айтасызбы? Жакшы. Баткенге биринчи жолу келгенде ушул Аксайга чогуу келгенбиз, эсиңиздеби? Туура. Продукта, кийим-кечек алып келгенбиз. Оор кырдалмалда келгенбиз. Продукта, кийим-кечек. Багы ошол убактагы уруш жаңжал токтогон учурда келдик элек, кошо. Ооба, толук бирок токтой элек болчу. Токтой элек эле. Житилдер дагы үйлөрүндө маселе ошол малда. Үйдө маселе эч ким жок эле да. Ошол учурда келген. Өтө оор абал эле да. Көрүнүш, айылдын көрүнүшү, элдин ойлору башкача болгон да. Өтө кооптуу жер болгон да. Закир эке, мынакей бул Закир экебиз менин бир тууган агамдай эле болуп калган. Быйыл өзүнүн ушундай көп жумуштары, тиричилигине, өзүнүн шарттарына байланыштуу биздин көп жумуштарда, кызматтарда боло албай калды, бирок ошентсе деле дайым кызматка даяр. Алгач келгенибизде жөн гана ниет максат коюп келгенбиз да. Ооба. Жакшы максат, жакшы ниет менен келдим. 3 ай өттү да ошол күндөн бери. 3 ай өттү. Анан Ак ниет аманат коомдук фондунун 3 ай ичинде ушул Аксайга жасаган жумушун өзүңүз күбө болуп атасыз, көрүп атасыз. Кандай ойлор, кандай сезимдер, эмне деген башкача көз караштар пайда болду? Көз караштар эң фондко кандай эме кылдыңыз? Фонддо кызмат кылган жааматта биринчиден тынччылык келди берге. Баары жок тынчыды. Элибизде тынчтык болду да? Элибизде тынччылык болду. Эл өзүнүн тирилигин кылып, карасам баары жок жакшы да. Анан эң өзгөрүлгөн жери ошол Баткен элине 2 үй салынды көрдүм. Бүгүн келип ушул күбө болуп атам. Результат жакшыбы? Результат өтө салым. Кудай кааласа. Ревизор келгенде эле мен азыр ишимди отчет берип атам, бияк байке. Кудай кааласа дагы ачылышына келип өзүм кызмат кылып берем. Буюрса. Үй негизи жакшы болуптурбу? Үй абдан сонун болду. 3 ай мурда ушул жерде жок эле да эчтеке. Ушул жок эле, мына пустой жерлер. Жанда турган үйлөр ham жок эле, эч нерсе жок эле. Ол жерде уже президентибиздин салган үйлөрү да көрүнүп турат, көрүп атасыз. Ошолордун катарлаш жанында эле биздин Ак ниет аманат фондунун Баткен жергесинде мына ушул үй толугу менен бүтүп калды да, буюрса. Жакшы болду да, эң сонун иш болуп атат да. Сага да ишине ийгилик, өтө сонун иштерди кылып атасың. Элдин ишин кылып атасың, элдин аманатын жеткирип, ушундай жакшы бир соолукка калып атасың. Сен бир гана бери себепкерсиң, бирок ушул себепкер адамдар көбөйсө, муктаждыгыбыз чечилет деп ойлойм. Ушу элдин муктаждыгычы. Ушул элдер да бир үлгү алып, сөзсүз жанында бир сом акча болбош керек. Бир себепкер болсо дагы өтө чоң жардам болот элинечи. Рахмат. Сага да ишине ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз өзүңүз башыңыздан кыйынчылык күндөрдү өткөрүп билген катары мен сиз менен атайын бөлүшүп атам. Буну түшүнгөн адам болот, түшүнбөгөн адам болот. Закир экебиз 84-жылкы 36-га чыкты. Өмүрүнүн көпчүлүгүн жокчулуктун үстүндө өткөргөн, кыйынчылыкта өткөргөн, чыныгы муктаждардын катарында өткөрүп, ондай иштерди аябай жакшы түшүнөт. Балдар үйүндө азыр детдом деп коет, балдар үйүндө көп өмүрүн өткөрүп калды. Чындыгында эң өкүнүчтүүсү ата эне мээримине зар болуп чоңойду да. Ата эне мээримине өтө зар болуп, кусаа болуп чоңойду. Мына ушул иштин, жакшылыктын, кайрымдуулук иштердин үстүндө
тапкан бир тууган агабыз Закир акебиз, Кудай кааласа. Буйруса дагы биз көп кызматташабыз, көп кызмат. Кудай кааласа көп кызматташабыз. Иншалла. Ачылышына келип катышып кеткиле. Сөзсүз бир нерсе көтөрүп келбей, бир себепкер болуп, элге Дуа жеткирип, дуа берип, ушул элден дуа алып келип кеткениңизди суранабыз. Рахмат Закир аке, Кудай кааласа биз дагы көп кызматташабыз. Закир акеден дагы мен кеңири кийинки учурларда, кеңири убакыттарда интервью алам. Бул акебиздин жашоо таржымалын укканда кадимгидей жашооңо сабак аласың, үлгү аласың да. Буюрса Закир акебиздин алтын башы аман болсун. Урматтуу бекендештер, мынау үйдү көрүп атасыздарбы? Мен бул үйдө өзгөчө бир ушунчалык кубанып, сүйүнүү менен эл менен бөлүшүп атам. Ак ниет аманат коомдук фондунун ар бир үйлөрүнө момундай мөр, фонддун мөрү, печаты орусча айтканда логотиби коюлуп келет, билесиздер. Азыр бул жерге убактылуу коюлуп турат. Официалдуу бекем катырылат. Мен баштаганда эле үйдүн ушу санузелинен баштайын деп турам. Таң калып калбаңыздар, үйүңдүн душун эле мактана эле бересиңби дебеңиздер. Кирип тартып көргөзүп коелу да. Үйдүн ичи чындыгында баардыгы сонун болду. Өтө өзгөчө болду. Мынакей Аристон, момундай душ, кафелдер өзгөчө, ванналары, стиральный машиналарына чейин, момундай раковина, момундай кымбат баалуу жакшынакай буюм тайымдарына чейин, күзгүлөрүнө чейин, кыскасы сонун болуп баардыгы үйдүн кооздугу көргөзүлдү. Мен эми үйдүн ичине кирейин, жүрүңүздөр. Айткандай үйдүн монтажы дагы евро монтаж болду. Эшиктер болсо момундай заманбап эшиктер болду. Мынакей көрүп атасыздар, кыргыздын оймо чиймелер коюлган. Киргенде эле бул комнатада мынакей холодильник өткөндө койгонбуз. Холодильник бекемделген. Жаңы өзгөчө төшөктөр келип атат. Колдо ширилген момундай өзгөчө килемдер салынып атат. Мынакей кыскасы жакшы заманбап момундай эшиктер менен кыскасы үй сонун болуп бүткөн, билесиздер. Мына азыр үйгө заманбап төшөктөр жаңы деген чөткө болгон айнек пардалар, штолалар илинип, айнек пардалар. Кыскасы үйдүн ичи толук бүттү, даяр. Сиздерди биз коноктогону даярбыз момундай айтканда. Башкы конок бөлмөбүз, мынакей зал бөлмөсү мына ушул, иншалла караңыздар. Үй керемет. Обойлор, потолоктор, айнек пардалар, килем, төшөк, кыскасы бардыгы бири-бирине чак келишкен, караңыздар. Мындай үйлөр, урматтуу мекендештер, анча-мынча бир дүйнөнүн артына түшүп алган бир сараңдардын, байлардын, момундай айткандачы, сөзүм катуу ийсе кечирим сурайм, ошондойлордун дагы үйүнүн ичинде момундай кооздук условиялар жок. Алла Таала насип эткен экен, буйруган экен. Элден чыккан эл жакшыларын буйруп, насип этип отуруп, момундай сонун болгон кооз үйлөр бүттү, караңыздарчы. Бир суроо салып атасыздар, бул үйлөр кандай ысыйт деп. Баткенде үйлөр көбүнчөсү паровой кылайлы деп аракет кылганыбызда, булар өздөрү отказ кылып, бизге печка коюп бер, паровойду иштетүү жактары маселе болуп калышы мүмкүн деп, бул жерде жайкы күндөрү печканы алып коет экен, кышкы күндөрү кайра печканы алып кирип коет экен. Илгери ош печка деп коет эле, билесиздерби, 4 бурчтук темир печкалар болот эле. Ошол эле печканын үстүнө мындай өзүнүн баягы моорлору улан чыгып кетет эле. Ноду ошондо ушул жактан нары сыртка чыгып кетет. Эми биз булга, мен ойлоп атам, бул жерге печканы койбостон эле электрический кылып койсок болот, себеби бул жерде дайым жашалбайт. Основной печканы биз бул жак комнатага коюшубуз керек. Мынакей көргөзүп коелу бул жакты дагы. Основной печканы мына ушул жака коюшубуз керек. Могул жерде ушу печканын местасы бар. Атайын могул астына лист темир коюлат дагы. Могул азыр палас до конца болуп турбайбы? Бул жарак жылынат дагы. Бул жерге печка коюлат, ушу печка менен бул бөлмө ысыйт. Анан биз бул үйдү эмне үчүн мына комнатаны обой кылбадык? Себеби ошол. Печка жагылганда анча-мынча түтөп калган болсо, баягындай ушундай атайын эле краска бердик. Кайра сыртынан краскалап турганы. Мына ушундай полдорду дагы кечекинде краскалап, айткандай ушул Аваз акебиздин ушул жерде эжеси бар экен. Полун краскалап, айнек пардаларына чейин илишип, карашып, бардыгын сонун кылып, кыскасы кызматты ушул жерде кылып аткан
эже бир тууган, жакын тууган уруктары бар экен. Мынакей үйдү мен азыр сонун болуп турганын көрүп алып ушунчалык сүйүнүп атам, таң калып атам. Чындыгында таң калып бүтпөй атам. Себеби болгону 3 ай мурда ушул биздин ниетибиз эле. Ак ниет аманат коомдук фондунун Жалал Абад жергесине салынган 8 үй бүлөгө салынган муктаждар комплексинин ачылыш аземинде мен ошол жерде аалымдардын астында, бир топ коноктордун астында убада берип, жакшы ниетти коюп туруп, максат коюп жакшы сөз айттым элем. Биз мына ушул муктаждар комплексин тапшырдык. Эми биз эртең Баткенге сапар алабыз, Баткенге 2 үй баштайбыз деп. Ошол сөзүбүздүн үстүнөн чыгып, мынакей бир үйдү нолдон баштап толугу менен бүтүрдүк. А бир үйдү болсо ремонт жагын толук жасап бердик. Ошол тажик эли менен кагылышууда жараксыз абалга келген үйдүн үстүлөрүн оңдоп түзөө жагын жасап бердик. А могул үйдү болсо толугу менен бүтүрдүк. Аябай Баткенде ушунчалык строй материалдар кымбат, усталар дефицит, чындыгында бир болгон 3 бөлмөлүү санузели менен бир кээ-бирине кичинекей эле үй көрүнүшү мүмкүн, бирок ушул үй ушул жерге бир топ эле маселе менен бүттү. Бир топ эле бир кыйынчылык менен бүттү. Эми шүгүр Алла Тааланын жардамы буйругу менен бүттү. Баягындай уста издеп бир аз кыйынчылыктар болуп калат. Кээ бир учурда материалдарды убагында жеткирүү, материалдарды алып келүү чындыгында бир аз маселе жаратып атты. Кудайга шүгүр, бардыгы бүтүп калды. Обойлор, супер моюш обойлор, кадимгидей МДФтер, ушундай моюш МДФ, резиновый МДФтер. Анан биз могул жерге бир Кудай кааласа, иншалла ушул комнатага бир телевизор илейли дедик элек. Азыр эми шартыбызга жараша болуп атат. Азыр сыртта биздин ажатканабыз толук бүтө эле экен. Ошол ажатканага киришели деп мен азыр Зайреке менен сүйлөшүп атам. Ушул үйдүн ачылыш аземи 7 октябрга койгону турабыз. Бүгүн болсо канчасы 28 сентябрь. Болгону 9 күн калыптыр. 9 күнүн ичинде биз могул жака ажаткана курушубуз керек болуп турат. Мына ушул ажатканага азыр толук биз аракеттебиз. Урматтуу достор, могул айнектен карасак кадимки эле Аксай Варух айылы көрүнөт. Сонун болгон жер көрүнөт, карагылачы. Андан сырткары мынакей жакындатып атканыбыз бул мамлекетибиздин салып койгон үйү. Кудайга шүгүр, караңыздар, сонун үстү жабылып калыптыр. Мамлекетибиздин үйү да сонун болуп калыптыр. Ушул үйлөр бүтүп калса, элибиз, ушул үйү күйүп кеткен мекендештерибиз быйыл кышка калбай үйгө кирип калат экен буюрса. Мына ушундай достор, биз буйруп калса ушул үйдүн ажатканасына, андан сырткары могул телевизоруна ачылышка чейин жетишип калсак, каражатыбыз болуп калган болсо, ушулардын да жетишсек деген ниетибиз бар. Балким кечээ күнү ушул үй бүткөнгө чейин үлгүрбөй калган, жардам берип жетише албай калган бир туугандарыбызга мен кошумчалай маалымат катары айтып кетейин, сунуш катары айтып кетейин. Мүмкүнчүлүк болгон болсо бир телевизор алып берсек жакшы болот. Андан сырткары ажаткана маселебиз бар. Болду, калганы бардыгы бүттү. Мына холодильнигибиз бүттү. Стиральный машинабыз болсо ушул туугандар алып келип бериптир. Идиштерин да туугандар алып келип берем деген жаңы болгон идиштер. Төшөктөр, жаңы төшөктөр, паластар, занавескалар, кыскасы бардыгы сонун. Анан жанагы мен айткан үйдү ысытуу печкасы дагы базарда мен укпадым, өзүм соодалашпадым, бирок бул жердеги айткандар айтышты, 5000 сомдон турат кичинекей печкалар деп. Ошол печкадан да биз бирди алышыбыз керек. Мына көрүүчүлөр, бир туугандар, эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, ушул эле видеонун описаниясына Элсом байланыш номер коебуз. Суроо сунуштар болсо байланышсаңыздар болот. 705 33 77 90. Сбербанк карта номери да коебуз. Мүмкүнчүлүк болгон болсо колдоп коюңуздар. Бүтүп калды болгону. Мен уялып атам, эгерде бүткөн үйгө дагы жардам сураштан. Болгону анча-мынча кемчилик иштерине. Бирок бүттү дегенибиз менен биз эртеңки күнү конокторубуз келиш керек. Конокторубуз келгенде биз даярдык көрөбүз, дасторкон жаябыз. Билесиздер, мисалы, конок күткөндө да бир маселе. Атайын ушундай заңгыратып бүтүргөндөн кийин элди чакырып, могул жерге катым түшүрүп, келген конокторубузга сый тартуулайлы деген жакшы үмүт ниеттерибиз бар. Мына ушундай достор, мекендештер, эшигибиздин алды болсо көрүп турасыздар, ушул жерде туугандары сонун болуп, ушул жерде карашып, кызматташып, толук бүтүрүп бериптир. Мына азыр бул үйдүн ээси, бул жакты көргөз койсок, Абазбек экебиздин келинчеги, Абазбек экебиздин апасы, мынакей колу булгап атат. Абазбек экебиздин бул апасы. Мен интервью алсам болобу сизден барып? Машалла. Уруксат сурадым, жок деген жок, макул деди.
Bir эки ооз сөз, кыскача эле сөз. Мен апабызды бүгүн көрдүм. Кандайсыз? Жакшысыңар. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакшы жүрөсүзбү? Шүгүр. Сиз Авазбектин апасы болосузбу? Апасы болом Авазбектин. Атыңыз ким? Атым Катыча. Катыча канча жаштасыз? 67-демин. Машалла, пайгамбар жашында экенсиз. Бирок жаш көрүнөт экенсиз. Буюрса. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 6 балаңыз барбы? Авазбек экөөбүз канчанчы балаңыз? Авазбек экинчи уулум. Экинчи уулуңузбу? Машалла. Авазбек экөөбүз мына буйруган экен, Кудай насип этип, мына ушул үйлүү болушуна бизди Алла Таала жөнөткөн экен. Элдин колдоосунда моминтип үй заманбап болуп бүтүп, жакында тапшыруу азем болгон турат. Эне Катычене ушул жалпы жардам берген мекендештерибизге, бир туугандарыбызга дайым намаздарыңызда ар бир басканда ушул Авазбек экөөбүздүн үйүнө жардам бергендерге дуа кылып туруңуз эне, Ооба. Ошол бир туугандарыбыз болгону сиздердин дуаңыздарга гана муктаж. Рахмат бар. Ооба, баардыгына чын жүрөктөн дуа кылып туруңуз. Ушул алыскы мигрант болуп жүргөндөр бар, ошолорго дуа кылып туруңуз, Силерге да рахмат. Акниет коомуна алгач ченсиз рахмат. Баардыгыңар ден соолукта болгула. Рахмат балдарым. Авазбек экөөбүз эми келип бу жерде жашайбы? Ооба, жашайт. Же башка балаңыз көрүп коесузбу? Жок. Авазбек жашайт дейби. Өзү келип жашайт, Көз салам. Өзүңүз энеке, мен да өзүм дайым келип турам. Балким айтпай, балким бир жашыруун келип калышы мүмкүн. Ар бир биз салган үйлөрдүн үстүнөн багандай көз салып турабыз да, себеби өзү жашап атабы, пайдаланып атабы, же пайдаланбай бирөөгө берип койдубу, же сатка коюп койдубу, башка калабы. Ошон үчүн биз текшерип турабыз, ар бирин үстүрттөн текшеребиз, эл аркылуу текшерип турабыз. Кыскасы өзүңүз дагы үстүрттөн көз салып туруңуз, Авазбек экөөбүз ушул жерде жашасын, Рахмат. Эми ушул акебиз ушул жерде агарып көгөрсүн эне, Ошондой болсун. Ушул жерде жакшы болуп жашасын. Аллам насип кылсын. Канча баласы бар? Рахмат. 3 баласы бар. Мен уктум эле муну кызы, кичинекей кызы, могу таңдайы жок кызын сизди чоңойтtu деди. Ошондой мен чоңойттум, буларга жардам кылып, ата-энеси мындай болгондон, өзүм дагы деле өзүмдүн колумда. Өзүм карашам, Кудай кааласа. Таңдайы жокпу? Кичине тили жок, таңдайы ушундай. Өзү эми мындай эмес, эмбей чоңойду. Сүт менен чоңойттум. Сүт берип. Оозуна куюппу? Баандай сосканы 2 айгача ишпирис менен тойгозуп жүрдүк. Ишпирис мененби? Кыйынчылык Чоңоюп болду. калыптыр да. Рахмат силерге. Эми мына силердин жакшылыгыңардан унутулат, Кудай кааласа биздин кыйынчылыгыбыз. Рахмат балдарым. Акниет коомуна чоң рахмат. Элдерге рахмат. Бардыгыңарга рахмат. Рахмат эне. Мурда каякта жүрдүңүз эле? Өзүңүздүн эле келип дуаңызды алып турабыз деп эле издеп таппайбыз. Машалла. Эне бар болуңуздар, оорубаңыздар. Ушул үй Авазбек экөөбүзгө насип этсин, буйрусун, ушул үйдө агарып көгөрүп жашасын. Балдар ушул үйдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Тойлорго келип, мына ушул кыздарынын, балдарынын тойлоруна келип, дагы бир жакшылыктарына күбө болуп кетейли, Ушул үй Авазбек экөөбүзгө насип этсин буйруса. Жардам берген жалпы мекендештерим, мына ушул энелерибиздин, бир туугандарыбыздын чыныгы муктаж болгон семьялардын дуасы түздөн түз кабыл болгон болсун. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Чындыгында өзгөчө жумушка себепкер болдуңуздар. Өзгөчө үй бүлөгө себепкер болдуңуздар. Негизи Авазбек экени көрүп жүрөсүздөр, бир кой оозунан чоолбаган, бир жоош момун, ашча сөзү жок, кем сөзү жок бир башкача инсан. Ушундай муктажга жардам бербеген анан кандай инсанга жардам бериш керек? Чындыгында мындай инсандар чаанда гана кезигет. Муктаж болгону менен кээ биринин ар өзүнө жараша характер болот. Авазбек экөөбүздүн бир жаман жагын көрбөдүк, укпадык деле. Мына ошол Кудайга үнү жеткен экен, ушул үй толугу менен бүтүп, иншалла жакын күндөрү тапшыруу азем болгон турат. Энеке, эфирден мынол жака турайлычы келиңиз. Мына мынол жерден туруп үйдүн астында, мына жалпы көрүүчүлөргө бир 7 октябрь күнү күндүзгү саат 15:00 чамалап атабыз. Ушул үйдүн ачылыш аземи, үйдүн той болмокчу. Мына ушул үй тойго жалпы көрүүчүлөрдү, мекендештерибизди, тууган уруктарды чакырып кетиңиз өзүңүз. Мейли. Кымбаттуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз элим, кайрымдуу элдерим, Акниет коому, бардыгыңыздар ушул үйгө мейман болуп келиңиздер. Меймандыкка чакырамын. 9 октябрда. 7 октябрь. 7 октябрда. 7 октябрда. Мына ушундай достор, үйдүн ээси Авазбек экөөбүздүн апасы жалпыңыздарды чакырып атат.
Албетте биз Аксай эли, Аксайдагы үйдүн ээси Авазбек экебиздин үй бүлөсү жана биз Ак ниет аманат коомдук фонду сиздерди күтөбүз. Келиңиздер, жакшылыктарга күбө болуп кетиңиздер. Үйдүн Ак ниет аманат фондунун 13-үйүнүн ачылыш аземине күбө болуп кетиңиздер. Жан дүйнөңүздөргө азык алып, жалпы Аксай элинин жана Ак ниет аманат фондунун сыйлуу коногу болуп кетиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. Андыктан келиңиздер, баардыгыбыз алаканыбызды жайып ушул үйдүн ачылыш аземине дуа берип, ачкычты чогуу тапшырып кетели. Көрүшкөнчө анда эмесе. 7-октябрь күнү көрүшөбүз. Ага чейин дагы башка жумуштар менен бөлүшүп турабыз, достор, мекендештер. Биз эми Баткенде ушул бойдон бүгүн кеткен болсок 5-октябрларга келебиз, дагы кызуу даярдык көрөбүз. Кыскасы, сиздерди күтөбүз. Рахмат барыңыздарга. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.